Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистеринин биринде балдарыңарды көп өпкүлө, анткени ар бир өпкөн сайын силер үчүн бейиште бир даража бар деп айткан. Анын сыңарындай балдарыбызды жакшы көрүү, сүйүп эркелетүү жана аларга туура тарбия берүү бул ар бир ата-эненин мойнундагы чоң милдети жана жоопкерчилиги десек жаңылыштык болбос. Ассаламу алейкум ардактуу момун мусулман бир туугандар. Ал эми биз бүгүн сөз кыла турган тема бала тарбиясы жөнүндө болмокчу. Бизден алыстабаңыздар. Баланын тили чыгары менен аларга ла иляха илляллах Мухаммед Расулуллах келмесин үйрөтүү керек. Анткени дин менен тарбияланган бала сөз түрдө жакшы иштерге шериктеш болот эмеспи? Балдарды 7 жашка чейин намаз окуганга үйрөтүү керек. Эгерде 10 жашка чейин бала намаз окуса, хадиске ылайык бир аз уруп болсо да намазга буйруу зарыл. Ошондо бала балагатка жеткенге чейин намаз окуганга көнүгүп калат. Бала тарбиясы жөнүндө сөз кылганда Мухаммед Алинин өзүнүн кызына берген тарбиясын биз албетте мисалга келтирсек болот. Анткени ал кызына чоң адамга суроо бергендей суроо узатат. Кызым, айтчы, бул дүйнөдө, бул жашоодо бардык нерсе, бардык макулук максаттуу жаралган. Ал эми күн кандай максатта жаралган сен билесиңби деп сурайт. Анда кичинекей 3 жаштагы кызы: атаке, күн бизге жылуулук берет, жарык берет деп жооп берет. Азаматсың, ал эми сен кандай максатта жаралдың, өзүңдүн максатың эмне деп суроо узатат. Демек, бул нерседен биз сабак алчу нерсе балдарыбызга туура суроо бергенде жана алар менен көп маектешип сүйлөшкөндө биз адатка айландырып алышыбыз керек экен. Анткени көп баарлашуу аркылуу алардын кругозорун кеңейткенге чоң өмөлгө түзүлөт эмеспи? Перзент чоңоюп акыл кире баштаганда аларга Куран, парз, сүннөт жана диндеги пайдалуу таалимдерди берип, өзгөчө адеп, акылактуу, кулк мүнөздүү тарбиялоо абзел. Ал эми балдарга сууда сүзгөндү, ок атканды, ат чапканды жана ошондой эле мекенди коргоодо керектелүүчү өнөрлөрдү үйрөтүү зарыл. Ал эми кыз балдарга тазалык, тамак жасоо жана ошондой эле кол өнөрчүлүк менен керектелүүчү чеберчиликти үйрөтүү абзел. Перзенттерди эркелетүүдө, жакшы көрүүдө албетте баарына бирдей мамиле кылуу керек. Өзгөчө белек берүүдө алгач кыз балдарга, андан кийин эркек балдарга сунулат. Анткени кыз балдардын жүрөгү назик элет эмеспи? Ошондой эле перзенттер бойго жеткенде алардын өздөрүнө ылайык жуптап, үй бүлөлүү кылуу бул ата-эненин мойнундагы милдеттердин бири. Бала тарбиясы качан башталат? Эң алгач жар тандоодон башталат. Андан кийин кош бойлуу учур. Жана ошондой эле кыргызда жакшы сөз бар эмеспи? Уядан эмне көрсөң учканда ошону аласың дейт. Анын сыңарындай өзүн өзү тарбиялоодон башталат эмеспи? Сиздер аз да болсо бала тарбиясы жөнүндө маалымат алдыңыздар. Кийинки чыгарылыштан амандашканча, ассаламу алейкум.